Алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими болсун. Бүгүн дагы сиздерге Дубайдагы курулуштар боюнча жана биздин Кыргызстандагы курулуштар боюнча айтып беребиз. Азырдан богу заманбап имараттардын баардыгын көрүп атасыздар. Мына бул жагында. Эми биз салыштырып айтып көрөйүк. Бул жакта Дубайда курулганда биринчи мамлекет проекти берет экен да. Мына мондай кылып курасыңар, ушуга макул болсоңор курасыңар. Дизайндары менен баардыгы менен анан курганда сайдыгы менен, мектеби менен көбүнчө жактардачы. Мисалы көрүп тургандай мына зданиялардын B1, B2, B3, B4 бүттүгүнүн подвалында 4 этаж, 5 этаж парковкасы бар. Парковкасы жок, курдурбайт экен да. Бизде эмне бурт сурчка эле тыгы берген, козгарындай кылып элечи, же машина кое албайсың, же мындай кыла албайсың. Проблема да. Андан кийин бул жакта дагы экинчи проблема Кыргызстанда көбү үй алып алдап калгандар бар. Боюнда бар деле илеп атканын көрөсүң, үйүн алдырып коюп атканын көрөсүң. Анткени эмне? Баягы строительный компаниялар туура эмес жакка салган, Москвадан акча иштеп келип, бул жакка салган, акчасын ала албай калган. Кыскасы проблема көп. Бул жакта үй алганда мындай экен, кандай? Биринчи 20%-ин сен компанияга төксөң, мисалы рассрочка үй алсаң, ошол 20%-ин мамлекет алып коет экен. Качан булар үйдү бүткүзгөндөн кийин ошо 20 ар бир инсандын 20%-ин эмеге кайтарып берет. То есть сен биринчи төлөмдү 20% компанияга төккөндө ошол компания төккөн акчаны мамлекет алып коет экен. Бизге дагы ушундай ситуацияны алып келиш керек. Курулуш үй компаниялары ар бири мамлекетке 1 миллионбу 2 миллион доллардан кое тургандай кылыш керек. Андан кийин уруксат бериш керек да, себеби кое албай калса ошол акчаны мамлекет кайтарып бере тургандай. Азыр Кызыл Китебиндагы чечпейли, Наркызында чечпейли, Меркизинде чечпейли, бардыгын үйлөрдү болсо салып кете берген, кийин анан кийин үйдү келип мамлекет снос кылат, проблема болот да. Ошон үчүн ар бир строительный компанияга мен жеке коюп, как бизнесмен катары обязательно акча койдуруш керек. Мисалы Кыргызстанда кээ бир компаниялар бар, мисалы Артвин компаниясы, мисалы дагы ким, Нурзаман, мен билишимче Кут курулуш компаниялар, мен мисалы угуп элекмин. Алдап кеттир, мындай кылып кеттир, тигиндеп кеттир, мында. Ана адамдар компанияны тандаганда дагы ушундай запас акчасы бар, коюп бере ала турган, мындай ишмердүүлүгү, мындай өзүнүн историясы бар, тарыхы бар компанияларды тандаш керек да. Арзанына карап эле урдум соктум бурч сурчка тыгып кете берсе, ошолордон алып алып, анан жери чечилген эмес, маселеси чечилген эмес, проблема болот да. Анан мамлекет дагы ойлойм мындай проект менен бериш керекпи деп, же азыр Бишкекте уже эски бардыгы болбой калды, билбейм. Жаңы эле Бишкек кылып шаардын четине салбаса, бирок обязательно салынганда мектеп, ушундай парковкалар жайлары, больница ушундай кылып туруп курга турган болсо, ошондо өнүгүү болмок деп ойлойм да. А силердин пикириңер кандай? Комменттердин алдына калтыра кеткиле. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатух.